Аксы районундагы Авлетим Токой чарбасында Жашыл Мурас компаниясынын алкагында өткөн 2023 жылы 76 гектар жерге жаш көчөт эгилсе, бул жылы 70 гектар жерге көчөт олтургузулган. Авлетим Токой чарбасында уруктан көчөттү күнөс канада даярдоодо жолго коюлган. Көчөттөрдү өстүрүү Авлетим Токой чарбасында 2023 жылдан баштап колго алынып, парниктерди уюштуруп, өзүбүз Токой чарбанын өзүндө уругун сатып алуу менен парниктерди уюштуруп өстүрүп атат. Бул жылдарга чейин мындай парниктер бул Токой чарбада болгон эмес. Былтыркы жылдан баштадык. Мындан ары эми өзүбүз уругун чогултууну да өзүбүз колго алайлы деген жакшы ой максаттарыбыз бар. Андан сырткары Авлетим Токой чарбасында былтыркы жылда өстүрүлгөн 134.700 дана көчөтканаларыбызда көчөттөрүбүз бар. Быйыл дагы 70 миңден ашуун көчөттөрдү өстүрүү пландалып, уруктары себүү иштери жүргүзүлүп, көптөрү аткарылып калды бүгүнкү күндө. Жалал-Абадта Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында бул жылы 5 миллиондон ашуун көчөттөрдү олтургузуу пландалган. Учурда ар бир токой чарбаларда жаш көчөттөрдү олтургузуу, токойлорду толуктоо иштери жүргүзүлүп жатат. Биздин максат токойду өстүрүү, көбөйтүү, сактоо болуп эсептелет. Былтыркы жылкы иштери боюнча мурдагы жылкы көчөттөрдү толуктоо иштери да жүрүп жатат. Бизде 2116 гектар жерде толуктоо иштери жүрүш керек. Ал жерге биз питомникте даярлаган көчөттөрдү алып барып, ошол жерде толуктоо иштерин жүргүзүп жатабыз ушу күндө. Алдагы жумуштар ийгиликтүү жүрүп жатат. Буюрса жакын күндөрү жыйынтыктайбыз деп күтүп турабыз. Арстанбап, Кочкор Ата, Каралма, Авлетим, Ринжит, Аркыт, Токтогул, Токой чарбаларында көчөттөрдү олтургузуу акциясы уланып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Токой чарба кызматкерлери менен биргеликте иш алып барышууда. Жыл башында пландалган иштин 70% аткарылган. Келечек үчүн бул кийинки муунара кыла турган нерсеми? Ошон үчүн ошого кайдыга карабай иш алып барганыңыз үчүн силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү акция ийгиликтүү өтүшүнө ийгилик каалайбыз. Жашыл Мурас улуттук компаниясы өлкөнүн ар бир регионунда ишке ашырылып, жыл сайын өткөрүлүүчү салтка айланып бара жаткан масштабтуу экологиялык акция болуп эсептелинет. Жаш көчөттөрдү олтургузуу акциясы 20 майга чейин ар бир облустун аймагында улантылат. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион.